Медицина адамды дарылайт. Ветеринария болсо адамзатты дарылайт. Ушундай накыл кеп менен ветеринардык дарыгерлердин бир нече мууну тарбияланды. Кыргызстанда адамзаттын дарыгерлерин 80 жылдан бери Кыргыз улуттук агрардык университети даярдап келет. Ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин бүтүрүүчүлөрү өлкөнүн булуң бурчунда мал ооруларын дарылап, илдеттерди алдын алып келет. Өлкөдөгү аттуу, баштуу инсандардын көбүнүн эмгек жолу ушул факультеттен башталган. Ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин бүтүрүүчүлөрү жогорку кеңеште, өкмөттө, мамлекеттик кызматтарда эмгектенишип, Кыргызстандын өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп келишет. Айтмакчы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун да биринчи кесиби ветеринар болгон. Агрардык окуу жайдын ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин тарыхы кызыктуу окуяларга бай. Жада калса ачылыштардын галереясыга катары саналат. Мындагы окумуштуулар алгачкылардан болуп, эчкилердин плевропневмония жана койлордун өпкөсүнүн аденоматоз ооруларын аныктап, изилдеп чыгышкан. Өлкөдөгү мал жандыктардын жана канаттуулардын иммуноморфологиялык өзгөчөлүгү изилденген. Ошондой эле малдын тукумсуздугу менен күрөшүүнүн жаңы ыкмалары сунуш кылынган жана койлорду жасалма жолу менен уруктандыруу ыкмалары жакшыртылган. Илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктары айыл чарба өндүрүшүнө жана окуу процессинде колдонулуп келет. Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору Респект Нургазиев да кесиби боюнча ветеринардык врач. Малдарды лаңдардан арылтыш керек. Муну ким жасайт? Муну сөзсүз түрдө ветеринардык кызматкерлер жасайт. Мына айыл чарбасын өнүктүрүү деген чоң бир эл аралык уюм бар. Дүйнөлүк банк менен биргеликте $500 000 жаңы ушул дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттеринде ветеринардык адисти даярдоого эмне керек болсо ошонун баарын тең сатып берип атышат. Ошон үчүн Кыргыз улуттук агрардык университетте келечек үчүн, келечектеги муун үчүн жеке эле айыл чарбасы эмес, Кыргыздын экономикасынын өсүшүнө чоң салым кошо турган жакшы кесип ээлерибизди даярдап атабыз. Анын үчүн мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ар бир библиотекадан баштап, ар бир лабораторияга чейин ушундай жакшы шарт түзүлгөн. Биздин факультетте 600дөн ашык студенттер окушат. Биз эки адистик боюнча адистерди даярдайбыз. Ветеринардык медицинанын врачтарын, ошондой эле биотехнологдорду. Мына биздин факультетте 10дон ашык илимдин докторлору, профессорлор иштейт, 20дан ашык илимдин кандидаттары иштейт. Бул жагынан биздин факультет республикадагы окуу жайлардын алдыңкыларынан деп айтсак болот. Бүтүрүүчүлөрдүн өзгөчөлүгү биздин ветеринардык врачтар, биотехнологдор биздин Кыргызстандын эле шартында иштебестен, алардын башка жакынкы Казакстан, Россия же болбосо чет өлкөлөргө барып иштөөгө дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени биз бул адистиктерди даярдоодо эл аралык талаптын деңгээлинде даярдоого аракет кылып, ошого карата биз өзүбүздүн окуу пландарыбызды, өзүбүздүн билим берүү стандарттарыбызды кайра иштеп чыкканбыз. Андан дагы бир айтып кете турган нерсе, биздин университетте окуган студенттерибиз, алар бул жерден өздөрүнүн 5 жылдык билимин алып бүткөн убакыттын ичинде эле алар башка чет элдик мамлекеттерге барып практика өтүп келгенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Учурда ветеринардык адиске суроо талап абдан жогору. Кыргыз эл илгертеден мал жан менен келген калк. Ошол себептен бул кесипти аркаладык. Буюрса бул алган окуп, иштеп алган билимимди толугу менен элге жумшоого толугу менен ишенем. Ветеринардык медицина жана биотехнология факультети эл аралык уюмдар менен кызматташып келет. 2014-жылы мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү долбоорунун алкагында факультетке өлкөнүн ар тарабынан 114 жаштар окууга кабыл алынган. Долбоордун эсебинен студенттер бекер окуп, окуунун мыктылары стипендия алышат. Ал эми университетти аяктагандан кийин бүтүрүүчүлөр өзү туулган жерине кайтып, ошол жерден иштегенге максат коюшат. Себеби мындай кесип учурда актуалдуу болуп саналат. Квоталык негизде билим алган студенттердин бири Нуркелди Токталиев.
Ал Ысык Көл областынын Ак Суу районундагы Ак Суу айылынан келген. Нуркелди келечекте ветеринар болоорун мурун эле аныктаган. Агрардык университетке тапшыруусуна айылдаштары жана үй бүлөсү түрткү болгон. Алардын үмүтүн актоо максатында ал факультеттин мыкты студенттеринин катарына кирип билим алат. Чоң атам илгертен бери эле колхоздун жылкысын багып келет. Кичинекей мен ушу жыл мал менен чоңоюп жылкыга аябай кызыгам. Келечекте ушу жылкы фермасын ачып асыл тукум жылкыларды багып көбөйткүм келет. Ал ошо тилегимди ишке ашырыш үчүн мен ушу ветеринардык кесипти тандап алдым. Анткени ал ветеринардык кесип мага дагы ишиме дагы чоң ийгиликтерди алып келет, мага чоң жол ачылат. Мисалы билим алгандан кийин ошо мага кандай багыш керек, ошону бүт үйрөнөм го деп билем. Кандай дарылашты өзүм университет мага көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Келечек билимдүүлүккө. Ветеринар мал дарылоо менен гана чектелбейт. Азыркы жаңы мезгилдин заманбап ветеринардык врачы көптөгөн тармактарда эмгектенишет. Алар эт, сүт жана башка азыктарды көзөмөлдөгөн ветеринардык санитардык лаборатория, чек арадагы ветеринардык көзөмөл кызматы, ветеринардык диагностика лабораториялары, кайра иштетүү тармагындагы ветеринардык көзөмөл, экзотикалык жана жапайы жаныбарлар менен иштөө жана башка тармактар. Ветеринардык кесиптин актуалдуулугу туурасында бизге ветеринариялык жана фитосанитариялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Калысбек Жумаканов студенттер менен болгон жолугушуусунда айтып берди. Евразиялык экономикалык биримдикке кирип атабыз. Мына ушул кирген интеграциялык процесстердин баардыгы тең бул өзү ушул тамак аш коопсуздугуна келип такалат да. Тамак аш коопсуздугу бул бардык жерде өтө биринчи орунда турат. Бул ички элибиздин ден соолугу ушул түздөн түз ушул ветеринардык иш-чараларга байланыштуу. Анткени көптөгөн оорулар катталган дүйнө жүзүндө. Эми Кыргызстанда деле 100дөн ашык жугуштуу оорулар катталса, ошонун 70%тен ашыгы бул зооноздук оорулар деп коет. Бул адамга малдан өтө турган оорулар. Ошондуктан эгерде малды жакшы дарыласак, анда адамдын ден соолугу дагы жакшы болот. Агрардык университет Кыргызстандын айыл чарба тармагындагы квалификациялуу адистерди даярдоочу жогорку окуу жай жана аларсыз өлкөнүн толук кандуу өнүгүүсү мүмкүн эмес. Ветеринардык факультеттин ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрүнүн бири Калмурат Жапаркулов. Ал жеке ветеринардык клиника, жасалма уруктандыруу пунктун ачып, мал дарылайт. Айыл чарба институтунун ветеринария факультетин союз учурунда бүтүргөм. Андан кийин 7 жыл фермаларда иштедик. Союз таркагандан бери жеке менчик болуп кеткенбиз. Анан 2010-жылы ушундай кичинекей бир лаборатория клиника ачканбыз. Бул лаборатория баягы дүйнөлүк деңгээлдеги лаборатория. Ушул жерден биз урук өндүрөбүз, эмбрион өндүрөбүз. Ошол бул ветеринария кесиби болсо аябай бүгүнкү күнгө керектүү кесип. Анткени мал чарбачылык менен Кыргызстан бүт алек. Мал чарбачылык мамлекет болуп аткандан кийин биз ушул мал чарбачылык менен жан сактап атсак, барыбыз бала бакырабызды ушу менен багып атсак, албетте жакшы деңгээлге көтөрүшүбүз керек ветеринария кесибин. Кыргыз улуттук агрардык университетинин дагы бир бүтүрүүчүсү Юрий Сухинин ал дагы ветеринардык клиника ачкан. Демек, ветеринардык факультеттин бүтүрүүчүлөрүнө жумуш тандоодо ар тараптуу багыттар каралган. Жетекчилик кызматты аркалап же болбосо айыл чарбасын өнүктүрүп, балким жеке ишкана ачып иштесе болот. Юрий Сухинин мындай кесиптин ээлери татыктуу жашап, эмгектенгенге ылайыктуу шарт түзүлгөн деп белгилейт. Ветеринар всегда сам себя прокормит, это с точки зрения финансов. То есть никогда такого не будет, что человек перестанет кушать, ему нужны животные, чтобы потреблять мясо. Если нужны будут животные, значит нужен для этого будет ветеринар, который будет сопровождать здоровье животных. То есть, соответственно, ветеринарная профессия, если человек выучился, если он сам хочет, он всегда себе найдет нишу для работы. Ветеринардык медицина адамдын жашоосунда маанилүү орунга ээ. Малдын ден соолугуна кам көрүү менен ветеринарлар адамды дагы оорулардан сакташат. Дени сак мал адамдардын чын ден соолугу, тамак ашка бай дасторкон, өнүккөн экономика жана башка өлкөлөр менен соода мамилелеринин болушу. Ал эми адамзаттын саламаттыгы ветеринардын талыкпаган эмгегинин үзүрү.